Келе сабак. Саламатсыздарбы, 3-класстын окуучулары. Бүгүнкү мекен таануу сабагында силер менен экран аркылуу көрүшкөндүгүмө абдан кубанычтамын. Балдар, маанайыңар кандай? Анда эмесе мекен таануу китебиңерди алып, калемсап дептериңерди камдап, кунт коюп аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Балдар, бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы топурактын түзүлүшү жана курамы. Бүгүн сабакта топурактын негизги касиеттерин жана анын курамын билебиз. Топурактын жаралыш процесстери жөнүндө түшүнүк алабыз. Өсүмдүктөр үчүн топурактын күрдүүлүгүнүн маанилүү экендигин, топурактын курамынын өзгөчөлүгү менен таанышабыз. Топурактын катмарынын туруктуу эместигин билебиз. Айлана чөйрөгө байкоо жүргүзүү менен жаратылышты коргоого, сактоого тарбияланасыңар. Балдар, силер жаратылыштагы асказоолор, ар кандай таштар, шамалдын, жамгырдын, кардын, жайындагы төбөгө тийген күндүн, өзөндөгү аккан суулардын таасири менен тынымсыз бузулуп турарын өткөндөгү сабактарда билгенсиңер. Топуракты кесип алгандагы катмары майда таштардан, кумдан жана чоподон түзүлөт. Бул катмарда өсүмдүктөр, азыктанчу заттар болбойт. Топуракта жашаган түрдүү жаныбарлар бар. Алар сөөлжан, сары чычкан, ар кандай курт-кумурскалар, топурак кенелери, сокур чычкан, ар түрдүү бактериялар, микроорганизмдер, өсүмдүктөрдүн тамырлары жана түркүн жаныбарлар мекендешет. Алар жерди казып, ийиндерине суу жана аба кире турган жол салышат. Жамгыр жерге сиңип, жер катмары бузулат. Кышында тоңуп, жайында эрийт. Өсүмдүктөрдүн калдыктары, жалбырактар чирийт. Мына балдар, ошентип акырындык менен таштар, кум жана чопо топуракка айланат. Биз топурактын үстүндө басып жүрөбүз. Топурактын адамдын жашоосуна канчалык чоң мааниге ээ экендигин көп деле маани берген эмеспиз. Эгерде топурак болбосо, дастарконубузда нан да, жашылча да, мөмө жемиш да болмок эмес. Топурак өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн зарыл болгон жердин үстүңкү катмары. Балдар, топурактын курамында эмнелер бар экенин келгиле чогуу карап көрөлү. Алар аба, чиринди, микробдор, чопо, туз, кум, суу. Топурак өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн зарыл болгон жердин эң үстүңкү катмары. Топурактын негизги касиети күрдүүлүгү. Башкача айтканда, топурактын семиздиги. Топурак абдан жай түзүлөт. Топурактын күрдүүлүгү курамындагы чириндинин өлчөмүнө жарашы болот. Жаныбарлар жана өсүмдүктөр топурактын күрдүүлүгүн жогорулатат. Балдар, климатка жараша топурактын ар кандай түрлөрү бар. Алар суу жээгиндеги топурак, күлдүү топурак, шалба топурагы, токой боз топурагы, тундра топурагы, кара топурак. Кыргызстандын топурагынын картасынан ачык боз топурак кадимки боз топурак. Каралжын боз топурак тоо, токою, тоолу, талаа шалбасы, тоо шалбасы болгон 6 түстөгү шарттуу белгилерди көрүп турасыңар. Балдар, алардын өңдөрү ар башка белгиленген. Бул балдар биздин мекен таануу китебинде бар. Өлкөбүздүн негизги топурагы боз топурак. Түндүк боз топурагы чүй өрөөнүндө жана талас өрөөнүндө. Ал эми туран боз топурагы фергана өрөөнүндө деп аташат.
Боз топыракта чиринди аз, бирок ал минералдык туздарга бай. Туура пайдалануудан бул топырактар жашылчалар менен буудайдан мол түшүм берет. Тоолордун түрдүү капталдарындагы топырактары да бири-биринен айырмаланып турат. Алар жердин бийиктигине жана жаратылыш шарттарына жараша болот. Топурак өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын турмушунда эң чоң мааниге ээ. Өсүмдүктөрдүн тамыры топурактагы абадан дем алат. Алар өздөрүнө керектүү сууну жана курамындагы эритинди түрүндөгү заттарды соруп азыктанат. Топурактагы азыктандыруучу заттар дайыма чириндинин эсебинен толукталып турат. Химиялык жол менен жасалган жер семирткичтердин көптөгөн түрлөрү бар. Айыл чарбада маданий өсүмдүктөрдөн мол түшүм алуу үчүн химиялык жол менен жасалган жер семирткичтерди колдонуп келе жатабыз. Топурак ченемден көп болгон уу химикаттардан жана жер семирткичтерден коркот. Алар топуракты уулантып таштайт. Курттарды, курт кумурскалардын личинкаларын, бактерияларды өлтүрөт. Жерди өтө көп сугарууга да болбойт. Анткени балдар, туздар ашыкча чогулуп калат. Ошон үчүн топурак жүздөгөн жана миңдеген жылдарда өтө жай жаралат. Ал эми топурактын күр катмарын тез эле жок кылууга болот. Балдар, бак-дарактар жана бадалдар кыйылган жерлерде топурактагы суу жууп, шамал учуруп кетет. Тоо капталындагы топуракты туура айдоо капталды бойлот эмес, туурасынан айдоо абдан маанилүү. Суу жашоонун булагы. Суу биздин планетанын көп бөлүгүн ээлейт. Жаратылышта океандар, деңиздер, көлдөр, саздар, өзөндөр сууга толуп турат. Адамдын колу менен түзүлгөн жасалма көлмөлөр, суу сактагычтар, каналдар бар. Жердин түпкүрүндө жана ал түгүл абада да суу бар. Жердеги жашоо дагы суунун натыйжасында пайда болгон жана сакталып турат. Суу ар кандай тирүү организмдин курамына кирет. Мөмө жемиштердеги суунун ролу абдан чоң. Маданий өсүмдүктөрдү тигип өстүргөндөн баштап суу менен сугарып өстүрөбүз. Ал эми табигый өсүмдүктөр жамгырдын жардамы менен өстүрүлөт. Суу өсүмдүктөрдүн бардык бөлүктөрүндө бар. Мисалы, мөмөлөрдүн, жашылчалардын ширеси бул эритилген түрдүү заттары бар суу. Суу жер жүзүндөгү бүт тирүү жандыктардын жашоосун камсыздоого катышкан зат. Балдар, суусуз өсүмдүк дагы, жаныбарлар дагы жашай албайт. Суу кайда көп деген суроо салсак, бардык эле океанда деп жооп берери бышык. Суу көп деп айтышы мүмкүн. Бирок балдар, бардык эле сууну ичүүгө болбойт. Жер жүзүндөгү суулардын 3% гана ичүүгө жарайт. Ал эми биз иче турган суулардын пайызынын жарымы мөңгүлөрдө тоңуп турат. Биздин организм негизинен суудан турат. Организмге керек болгон бүт заттарды жеткирүүчү каражат болгон кандын курамында 92% суу бар. Ал эми мээсинде 85%, адамдын терисинде 80% суудан турат. Күн сайын суу менен толуктоо үчүн чоң адамга 2 литрден ашык суу керек. Ал эми 7 жаштан 10 жашка чейинки балдарга дагы 1,5 литрден баштап 2 литрге чейин суу керек. Себеби балдар, силер чоң адамдарга караганда көп кыймылдайсыңар, ойнойсуңар, чуркайсыңар. Канчалык көп кыймылдаган сайын суу ошончолук көп керектелет. Суунун жардамы менен организмден зыяндуу заттар чыгарылат. Суу денеге ичимдик жана тамак аркылуу кирет. Бир караганда кургак көрүнгөн азыктар да бери дегенде эле 50-60% суудан турат. Мисалы балдар,
Нанда 50% суу бар, балыкта 70%. Ал эми мөмө жемиштерде 90% суудан турат. Ошого карабай адам суткасына жок дегенде 1,5 литр же 2 литр суу ичиши керек. Суу электр станцияларда өнөр жайлык максаттарда пайдаланылат. Суу жердин негизги байлыктарынын бири. Суу электр тогун иштеп чыгуучу машиналарды кыймылга келтирет. Ал тунуктугу, агуучулугу сыяктуу көп касиеттерге ээ. Түрдүү заттарды эритүүгө жөндөмдүү. Балдар, суунун 3 касиети бар. Аны бардыгыбыз жакшы билебиз. Башкача айтканда 3 акыбалда болот. Мисалы үчүн, суюк абалда суу түзсүз жана жыты жок. Ал тунук жана куюлат. Бул биз ичип эле жүргөн суулар. Көлмөлөр, шаркыратмалар, булактар, дарыялар, океандар, деңиздер. Катуу бул суунун тоңуп, муз болуп калган убагы. Суу газ абалында буу түрүндө дагы болот. Башкача айтканда, суунун абага бууланып кетиши. Суу тынымсыз айлануу абалында болот. Күндүн нурлары биздин планетанын бетин ысытат. Суу бууга айланат жана деңиздердин, өзөндөрдүн, көлдөрдүн бетинен топурактан абага көтөрүлөт. Суу жылдын каалаган мезгилинде ал түгүл аяздуу кышта да бууга айланат. Балдар, силер нымдалган чүпүрөк менен класстагы досканын бетин дайым эле сүртүп жүрөсүңөр. Бир нече мүнөт өткөндөн кийин доска кургак болуп калат. Демек, доскадагы суу бууланды. Башкача айтканда, бууга тунук түзсүз газга айланды. Суу буусу бул газ түспөлдүү абалындагы суу. Суу буусу бийиктикте муздак суу тамчыларына айланат. Ушул тамчылардан булут түзүлөт. Кээде шамал аларды абдан алыс аралыкка айдап кетет. Акырындык менен булуттагы суу тамчылары чоңоет, оорлошот жана жерге жамгыр же кар түрүндө түшөт. Жаратылышта суунун айланышы мына ушундайча болот балдар. 0 градус жана андан төмөн температурада суу тоңот жана музга айланат. Муз күкүмдөрү бийиктеги булуттарда да түзүлөт. Алар бири-бири менен биригип, кар бүртүктөрүнө айланышат жана жерге түшөт. Муз жана кар бул катуу абалдагы суу. Силер суу муздаганда кысыларын билесиңер, бирок музга айлануу менен ал кеңейет. Мына балдар, ошондуктан кээде кышында суу түтүктөрү жарылып, жылытуу иштен чыгып калышы мүмкүн. Суу тоңгондо кеңейип, түтүктүн капталдарын түртөт жана алар жарылып кетет. Балдар, азыр силерди суу жөнүндө кызыктуу фактыларга көңүлүңөрдү бурамын. Эң таза суу Финляндияда кездешкен. Бул изилдөөгө дүйнөнүн 122 өлкөсү катышкан. Муздак суудан ысык суу тез тоңоорунун себебин окумуштуулар ушул күнгө чейин таба элек. Бул кубулушту мектеп окуучусу биринчи байкаган. Суу үстүнөн бир гана Василиск түркүмүнө кирген кескелдирик чуркай алат экен балдар. Суунун курамында метан газы болгондуктан айрым суулар ширеңке чакканда күйөт. Мындай суу Кыргызстандын Кочкор районунун Аракөл айылында бар. Күйгөн сууну Азербайжандан дагы кездештирүүгө болот. Суу жүрөк оорусунун алдын алат. Окумуштуулар күнүнө 6 стакан суу ичкен кишилер жүрөк оорусуна аз чалдыгарын аныкташкан. Балдар, бүгүнкү сабакта топурактын негизги касиеттери жана анын курамы жөнүндө билдик. Топурактын жаратылыш процесстери жөнүндө түшүнүк алдык. Өсүмдүктөр үчүн топурактын күрдүүлүгүнүн маанилүү экендигин
Жана ошондой эле топурактын катмарынын туруктуу эместиги жөнүндө билдик. Суу жер жүзүндөгү бүт тирүү жандыктардын жашоосун камсыздоого катышкан зат экенин билдик. Суусуз өсүмдүк да, жаныбарлар да жашай албастыгын окуп үйрөндүк. Суу организмге керек болгон бүт заттарды жеткирүүчү каражат болорун бүгүнкү сабакта өттүк балдар. Табигый өсүмдүктөрдүн жана мөмө жемиштердин бардыгынын курамында суу бар экенин билдик. Суунун касиеттери жөнүндө түшүнүк алдык. Ушуну менен мекен таануу сабагы аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Ден соолугубуз бекем, маанайыбыз ачык, жашообуз куунак, алган билимибиз жемиштүү болсун. Кийинки сабакта жолукканга чейин саламатта калгыла.